Assalamu alaikum Facebook koldancılar. Assalamu alaikum Bağbanlar Cemaati. Salamatsızlarбы? Kutmandı keçiңиздер менен туғандар бардыңыздардан. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, азыр биз Багдабатын кылып жүрөбүз региондарда. Мына Лелек районуна, Кадамжай, Баткен району, ошо кыскасы бардык ошол Баткен менен Ош областын кыдырып бүттүк да. Азыр бардыгына Багдабат кылып бүттүк. Мына Куда кааласа 15-и понедельниктен Сузакта болот. Вторникте 16-сы Базар Коргондо, 17-си Нокенде, анан одан кийин Аксыда, Чаткал Алабуга, анан Токтогул кылып туруп, Чала Бат областын бүтүрүп, анан Таласка чыгып кетебиз, Куда кааласа. Эфирди бөлүшүп коюңуздар, туугандар. Туугандар анча-мынча суроолорго жооп бербей калса, капа болбой тургула. Себеби дегенде азыр биз Бактабатта жүрөбүз. Бактабатта жүргөндө убакыт болбойт экен да. Машинада жүрөбүз. Анан багында Багдабат өзү 2 саат, 3 саат болот. Ошентип биз жакшы жооп бере албай калып атабыз. Ага капа болбой туруңуздар. Куда кааласа бардык суроолоруңуздарга жооп аласыздар. Анан туугандар, личкага жазгандан көрөктүү силер WhatsApp номериме жазсаңыздар, WhatsAppка 0550 20 0007 номериме жазгыла. Сузакка Талантбек саат 10-до башталат. 10-до акимчиликке келе бериңиздер, туугандар. Кара-Балтага ошол 23-24 болсо керек Кара-Балта. Дагы неме беребиз, дагы кошумча маалымат беребиз, туугандар. Эми Бактабатта жүрүп биз эмнени түшүнүп атабыз? Элге багбанчылык кылуу аябай кызыктуу экен, экономикалык жактан да кызыктуу экен, анан мындай эстетикалык жактан да аябай кызыктуу экен. Эми көбү мына жаштары 50-дөн өтүп калган, 60-ка таяп калган кишилер бардыгы эми сооп амалдарын жасайлы деп аябай киришип калыптыр. Бирок ошол эле кезде ошол багбанчылык боюнча тегеле мындай эме жок экен да, мындай илим жок экен. Бардык эле жерге барсак, ошол багбанчылык боюнча илими жок. Туугандар, эфирди группаларга бөлүшүп коюңуздар. Көбүрөөк киши кирсе, көбүрөөк суроо болот. Ошого көбүрөөк мындай суроолорго жооп аласыздар, туугандар. Мына суроолорго азыр бисмилла деп жооп берип баштайлы. Так. Мына. Так. Самарбек, валейкум ассалам. Талантбек, валейкум ассалам. Руслан, валейкум ассалам. Ассаламу алейкум, личкаңызга жаздым эле. Темирлан Осмонкулов, сиз эмеге жазыңыз? Группага жазыңыз, то есть немеге? WhatsAppка жазыңыз, 0550 20 0007 деген номер меники. 20 0007 550 менен. Ошага голосовой кетириңиз. Голосовой узак мындай сүйлөп, бир неме болсо түшүндүрүп, жакшына кылып айтсаңыз, сөзсүз жооп берем, Куда кааласа. Кол бошогондо жооп берип коем. Улукбек, валейкум ассалам. Тасыр Сузакка саат канчага? 10-го бардык эле жерде Багдабат 10-до болуп атат. Анан дагы өзүңөрдүн рубарларыңардын жетекчилерине звонить этиңиздер. По-моему, Нокендиктер саат 2-ге коюп атышат да, түштөн кийинкиге. Калган жерде бардык эле жерде 10-до болуп атат. Так, кутман кеч. Ассаламу алейкум. Алмурутты пайванд кылса болобу? Роза Ишатова. Мен сизге эмнени айтам? Сиз канча пайванд кыласызбы, эмне кылсаңыз дагы, баягы инвентро лабораторияда жасалган турецкий, польский көчөткө баары жетпейт. Себеби дегенде алар 200-300 жылдан бери көчөт жасап атышат да. Алардын илими дагы, билими дагы бар жок жетиштүү. Ошон үчүн мен сизге менин кеңешим, ошол жакшы сортовой Алмурутта отургуза бериңиз. Мисалы үчүн сиз 100 начар, сорту начар, эч ким билбеген
эч кандай эч жерде сатылбаган бир мындай эмеси жок, баягындай аты заты жок көчөттү отургузуп алып банкрот болосуз да. Анан көрөктүү аты бар Williams деген бар, Forel деген бар, конференция деген 3 сортту сунуштап атабыз. Ушудан алып отургузуңуз, 100дө отургузгандан көрөктүү будан 30до отургузсаңыз ошол 100дүн пайдасын берет туугандарым. Так. Салам алейкум, Бишкек шыкказы. Салам алейкум, Бишкекке Лебединовкада болот, Иличбек Кудашев. Ким Бишкектик болсо, Бишкекте Багдаватка келем десе, ошол Лебединовкада, по-моему, где-то бир 6 март же 7 мартта болуш керек да. Ошол. Может 5 март, эсимде жок. Азыр дагы дополнительно мындай личкама жүктөп коем, ошол жерден көрүгүлө. Багдават кандай жүрүп жатат. Бактыбек Карыпбаев өтө жакшы жүрүп атат, кызыгуу көп. Адамдарга көчөт эле жетпей атат да. Сапаттуу жакшы көчөттөрдү алып келип берсек, машалла, өтө сонун болот эле да. Так. Бак деген десең, сөзүңүз тажиктерге жакшы таасир берген окшойт. Баткенге кирип келип, тигип жатышыптыр го дейт. Жылдызбек Урусов туура айтып атасыз. Тажиктер бакка аябай жакын болот экен, олорго жер эле болсо тиге берет экен. Мындай карап көргөндө булар эркектик бурчун өтө жакшы өтөп атат да. Биз мисалы үчүн диванда отургузуп алып, отургузуп атабыз, өзүбүзгө башыбызга бала отургузуп атабыз да. Кечке диванда жатып алып, бирөөлөргө мындай ат коюп, бирөөлөрдү мындай шыбап, ошондой. Биздин жигиттер ошо менен занимация этип калды. Мына тажиктер кебиркилери даже мисалы үчүн кнопочный телефонду пайдаланганды билбейт, а бирок ишти мыкты кылат да. Мына биз туугандар көчөт дагы отургузбай атабыз. Керек болсо баягы башка биздин өзүбүздүн эркекчилик милдеттерибизди дагы толук аткарып айтабыз да. Туугандар, келиңиздер туугандар, ушу тажик ошол жээндерден кичине неме кылайлы. Урок алайлы. Салам алейкум, кандайсыз, ишиңизге ийгилик? Жакшы, рахмат. Ишиңизге ийгилик берсин, рахмат. Салам алейкум ага, ишиңизге ийгилик, рахмат. Рахмат. Черниканын көчөтүн тапса болобу? Черниканын көчөтү мына ошол Голландияда бар экен, анан Польшада бар экен. Тапса болот, Бактыбек. Ошо мына уюшуп туруп эле ушул черниканы отургуза тургандар, малинаны, ежемалинаны, брусника, крыжовник, морожка, ошол черника, голубика, ушуларды отургуза турган балдар биригишиңер керек дагы. Бир машинеге $100,000 топтосоңуздар, 100,000 көчөт келет экен. 100,000 көчөттө отургузуп алсаңыздар, бул деген өтө сонун күч болот эле да. Кийинки жылы уже өзүбүздөн черенковать этип эле чыгарып сата бермекпиз да башкаларга. Салам алейкум, Абдулла. Кооператив болуп биригип жер алганда мамлекеттик салык төлөнөбү кооператив ачкан үчүн? Аны билбейт экенмин. Бирок биз эме ачканда төлөгөнбүз баягындай. Ассоциация ачканда, Борбор Азия Багбандар биримдиги деген ассоциацияны ачканда дагы төлөгөнбүз. И анан кийин берки эмени дагы фонд развития садоводства ачканда дагы төлөгөнбүз. Силер дагы төлөсөңөр керек. Бекер эч нерсе жок да азыр. Рахмат, Руслан. Суроолорду бергиле туугандар. Суроолорду жаза бергиле. Колдон келишинче жооп беребиз. Абдулаташ, көчөт качан чыгарасыңар, кокон гиле салалы дедигиле. Гүлмира Тагайева, мына бүгүндөн баштап ушул Ишкебанда склад иштей баштады. Келип, Ошко келип, беймарал өзүңөр каалаган көчөтүңөрдү алсаңыздар болот. Эртеге биз дагы баягы Северниса Сыргатаева деген эжем утуп алган 10 бадамдын көчөтүн биз дагы эртеге Жалал-Абадка ала кетебиз. Кудай кааласа, Жалал-Абадка барып, Северниса эжемин чайын ичип, үйүндө көчөттөрүн отургузуп берип келебиз, Кудай кааласа. Салам алейкум, Баткен Гилас, көчөт кайсысы жакшы, кай жактан алсам болот мен Оштон? Нурбек Абдраимов, Ошто сапаттуу көчөт, бул Ишкебанда сатылат. Анан туугандар, мынау неменин Польшанын өзүнөн келген көчөттөрдү алгыла. Польша деп Сербия, Босния, Герцеговина, дагы эмне деген бардачный мамлекеттерден алып келип көчөт сатып атат. Адан албаңыздар туугандар. Польшанын өзүнүн көчөтүн алгыла. Болгондо дагы Андрес Сулик деген
питомник бар, ошонукун алгыла туугандар. Адашпаңыздар. Польшанын көчөтү бул Польшанын көчөтү. А Босния, Герцеговина, Сербиянын көчөтү бул өзүнүкүн көчөтү. Өзүңүздөр билесиңиздер, эң сапаттуу көчөттөр Польшада болот. Голландияда, Италияда, Канадада и Турцияда болот. Башка мамлекеттерден көчөт албаңыздар туугандар. Мына Өзбекстан, Тажикстан, мына өзүбүз жактын көчөттөрүн алып отургузуп убара болбогула туугандар. Буларды 10 жыл күтөсүңөр. 10 жыл күттүп туруп, анан эшекке жедирип бересиңер, же дагы бир нерсе болот, жок болот да. Мына 30 жылдан бери ошол келген көчөттөрдү отургузуп бир пайда болбоду да бизге. 30 жылдан бeri ушул Өзбекстандан bir сезонда миллиондоп көчөт кирип атат. Ошол көчөттөргө акча төлөп биздин ошол бирадарларыбыз бардыгы отургузуп атат, бирок эч кандай пайда жок. Ошон үчүн туугандар, башка бир ошол эмени жолду тандап алыңыздар. Ушул инвитро лабораторияда болгон, сертификаты бар, вне зоны вирусной безопасности деген сертификаты бар. Жакшы көчөттөрдү алгыла. Туугандар, эфирди бөлүшүп койгула. Башка бир туугандарыбыз дагы эртеге багбанчылык кылам десе адашып отурбасын. Эч качан СНГнын көчөттөрүн отургузбагыла туугандар. И Сербия, Босния, Герцеговина деген жерлерден дагы келип атат көчөттөр. Аны дагы албаңыздар. Польшанын көчөтүн алгыла. И ошол Турциянын көчөтүн алгыла. Мына ачык эле айтып атам туугандар. Польшанын өзүнөн келген көчөттөр сапаттуу болот. Өтө сонун көктөйт, өтө сонун результат берет. Эгерде Польшанын көчөтүнүн результатын көргүңөр келе турган болсо, Ысык көлдө балыкчыдан өткөндөн кийинки айылда ошол жерде 4 гектар алма бак, 1 гектар баткен гилес бак бар. Ошол жерден барып результатын көрсөңүздөр болот. Ал жер силерге алыс боло турган болсо, Бишкекте Скрябина университетинде ошол именно Андрес Суликтин Польшадан алып келинген гиластары бар, алмалары бар, барып көрсөңүздөр болот. Даже карагаттары бар, малинасы бар, барып ошол жерден сынап көрсөңүздөр болот туугандар. Таксыр баткен гилес кайсы убакка чейин отурса болот сузакта. Менимче ушул эгерде холодильникте сакталган көчөт боло турган болсо, мына майдын 30-уна чейин отургузса болсо керек. Биз ошо июндун 15-inde алмаларды ошол ноокатка отургузганбыз, ошолор көктөгөн. Эфирди бөлүшүп койгула, бөлүшүп койгула. Эфирди бардык бир туугандарыбыз көрсүн. Бөлүшкүлө туугандар. Зерикпей. Группаларга бөлүп койсоңуздар, акырын суроо бере бересиңер, акырын жооп бере берем. Токтогул Терек суу айыл өкмөтүнүн секретарынын номери дейт. Жылдыз эже дейт. Жакшы. Assalamu alaikum. Абдулаташ, шаарга да келесизби? Шаарга да жей турган бак дарактарды эксек кандай болот? Шаардык балдар Кытайдын химикатын жебей калсын, слабый болуп жатат. Шаарга да. Алмаз Абдалиев, биз Оштобуз. Ошто бардык райондорду кыдырып бүттүк. Шаардакыларга мына немеде өткөздүк. Баягы Кызыл Кыштакта ошонун айыл өкмөтүнүн залында оштуктарга дагы багдабат өткөзүп бердик. Ошол жерде айттык. Анан кийин кимде ким эгерде кимге ошол азыркы багбанчылыкты кандай мөмөлүү дарактарды отургузабыз, кайсы сортторду тандайбыз десе, Telegram группага кирсеңиздер, мен ошол жерге кеңири маалымат бергенмин. Ошол жерден окуп туруп, анан бирдиктүү сортторду отургузсак болот. Талант Кожош, бардык көчөттү кайсы убакка чейин отургузабыз? Майга чейин полукарликтерди отургуза бересиңер туугандар. Майга чейин. Мына майдын ичи полностью июндун 1-ине чейин беймарал отургуза бергиле. Гүлмира Тагайева, көчөттүн баалары эгерде мына көбүрөөк ала турган болсоңуз, алма көчөттөрү 220 сомго чейин түшүрүп берилет экен. Анан калгандары бардыгы 300 сомдон. Эң сапаттуу жакшы көчөттөр. Токтогулга эмне отургузса лайыктуу кургакчыл жерлерине. Руслан Касымалиев, биздин көчөттөрүбүздү кургак жерге отургузса болбойт. Полукарликтер аябай сууну жакшы ичет. Ошон үчүн полукарликтерге суу чыгарып алып анан отургузгула. Бишкекте кайсыл жерден алсак болот? Качан кайсыл жерден дейт. Зейнеп Жабарова, азыр мен ссылканы таштап коем. Бардыңыздар Telegram группама кириңиздер. Мына ошол жерде
Биз бардык адрестерди, бардык ушул көчөт ала турган жерлердин даректерин, телефондорун жазганбыз. Ошол жерге кирип окусаңыздар болот дейт. Assalamu alaikum, işinizge ийгилик. Токмокко айылга кандай алма көчөттөрдү отургузса болот, кайсы жерден алсак болот? Жайнак Матаев эгерде Токмоктун жолунун өдө жагында тоо тарабында боло турган болсо, кышкы алмаларды отургузгула. Эгерде ылдый жагы боло турган болсо, жайкы алмаларды отургузгула. Көчөттөрдү Бишкектен аласыңар. Азыр предоплата болуп атат. Алдын алып төлөп койсоңуздар, силерге көчөт келет. Турциянын көчөттөрү жөнүндө айта кетесизби? Баткен гиляс дейт. Талантбек Козубаев, Турциянын баткен гилястары аябай жакшы экен. Мына отургузгандар бардыгы ыраазы болуп атат. Жакшы көктөдү. Мына Куда кааласа келерге уже түшүм алып баштайт. Мына ушул жылы түшүм берет ошол көчөттөр. Мына ошондо уже аныктап айтып бере алабыз. Кара сууга кандай кокон гиляс менен шабдалы эгиш керек, атын айтып коесузбу дейт. Кара сууга баягы эле Регина, Кордия, Бигро Бурлат, Лапенс, Самет, Сивхарт деген сортторду отургузгула. Шабдалы болсо Трансвалия деген шабдалы жакшы болуп атат. Дагы бир 3-4 шабдалы бар. Ошон үчүн силер туугандар Телеграмга кирсеңиздер, мына ошол жерде кеңири маалымат бергенмин, ошол жерден көрүп аласыздар. Телеграмга эмнеге кирбейсиңер? Телеграм деген дүйнө жүзү иштетип атат азыр. Телеграмда бардык маалымат азыр Телеграмда. Телефонду загрузка кылбайт экен, памятти толтурбайт. Саламатсызбы, жаңгак көчөнүн кайдан кайсы сортун алсак болот? Тургунбаева, жаңгак көчөттөрдү мына Жалал Абадтын ореховодство деген институту бар. Ошол жерден алсаңыздар өтө сапаттуу, жакшы көчөттөрдү сатып атат. Жалал Абадта көчөттөр. Зейнеп Жабарова, биз Польшанын көчөттөрү аябай жакшы көктөп атат бизде, шарты туура келет экен. Шабдалыны жылыга чире басып, жалбырактарын тырышып түшүп калат, кантип дарылаш керек? Энтомофаг коюш керек. Малик Ибраимов, энтомофаг коюш керек. Эгерде сиз 0550 20 0007 номерине WhatsApp'tan ушул суроону берсеңиз, мен сизге ушул специалисттердин телефонун берем. Мына ошолор азыр бардык ушул дарактарга түшкөн эмне шире деп коет да, тиле. Ошону менен күрөшө турган энтомофагдарды сатып атышат. Силер дагы барып ушул энтомофаг коюңуздар, туугандар. Тажикстандын биздин чегарадагы эгип жаткан эмне деген көчөт дейт. Тажикстан биздин чегарадагы эгип жаткан эмне деген көчөт. Алар эми эге турган болсо, мына мөмөлүү дарак эгет. Мен кызыгып көргөн жокмун эмне дарак эгип атканына. Убакытсыз бериңиз, колуңуз барар эле. Алайку жигит. Куда кааласа алайкулук жигит, куда кааласа иншалла 1-2-3 жылдан кийин куда каалса ошол айыл чарба министрлигине барып мындай чечкиндүү иштерди кылабыз. Азыр дагы мына айыл чарба министрлиги кылып аткан иштерге такыр ичим чыкпай атат. Мына жаз келди. Жаз келгенде булар эмне отурат? Мен буларды вообще түшүнбөймүн. Мына ушул баягы жерлерди мына семеноводство деп берген да. Семеноводство деп берген азыр 100 миңдеген гектар жерлерди ошол семеноводский хозяйстволорго берген. Эгерде мен министр болгондо азыр ошол семеноводский бардык хозяйстволордун бардыгын чакырат элем. Бардыгын бир круглый столго отургузуп туруп буйрук берет элем. Кадимкидей. Салам алейкум. Давай, короче, жигиттер, о арпа будайды эле эзгилеп отура бербей, давай нокоттун уругун таап келгиле дагы, келирге элге нокоттун уругун саткыла. Нокоттун уругу эмне турецкий болсун. Туркия тынбай ала турган нокоттун уругу, маштын уругу, анан мынау соя, лоя, мынау баягы ысык жерге өсө турган бардык сон уруктарды алып келгиле дейт элем. Анан кийин ошол семеноводский хозяйствону айтат элем, силер эмне кылып отурасыңар? Давай, чөптүн түрүн таап келгиле. Жалаң, не? Мындай мал жей турган уруктуу чөптөрдү таап келгиле деп ошолорго приказ берет элем мен. Мына баягы ошол өсүмдүктөрдү, анан кийин мынабы дарактарды караган бир отдел бар. Ошол жерде отурган ошол кишини айтат элем, сен эмне кылып отурасың бу жерде? Эмне кылып отурасың? Отур эмнерге? Кана жаңы сорт чөптөр, кана жаңы сорт алмалар, кана эмне кылып атасың? Сен мына бирдиктүү реестриңди алып келчи мынаяка. Реестрде карасаң 400-500 наименованияны жазып алган.
Бардығы жарақсыз, еш нәрсеге жарабаган bir алманын сорттарын жазып алып отурушат. Мен ошону айтат элем, чий мынаны жогот, мына бирдиктүү сортко өткөз элди. Сен эмне кылып отурасың? Мына карантинный службаны чакырат элем. Сен эмне кукуруза охранять этип алып бу жерде отурасың? Сен карантинный службанын директору болгон сен деп. Бар ona границага баргындагы Өзбекстандан, Тажикстандан кирип аткан бир көчөт өтсүн, мен сени каяка апарат экенмин деп туруп, ошондой кылып иштетет элем. Эмне кылып отурат? Айыл чарба министри английский королевадай болуп эле сүрөткө түшөт, башка бик движение жок. Eskisi дагы, жаңысы дагы экөө тең ич беле кылбады, жөн эле отурушат да. Айыл чарба министри деген бул деген өтө зээндүү, өтө мындай кыракы адам болуш керек. Мына мисалы үчүн базарды көрүп атасың, базарды кара, кирдиң, базарда сенин бир мөмө жемишиң жок. Бардыгын Тажикстан менен Өзбекстандан ташып атат. Ошону жаап кой, жап границаны, айт, таможняга айт. Болду, мына биздин экономикага неме болуп атат, министр экономика менен сүйлөш, таможняды чакыр дагы, эшикти жаап кой, болду, все. Мына бизден өндүрүп алып бизде отурушат. Эч нерсе сата алышпай. Неге дегенде өзбектердики арзан. Аякта эмне? Селитра арзан. Ошон үчүн алардыкы арзан түшөт. Селитраны жеп алып эмне? Чакыр мына. Министр здравоохраненияны. Министр здравоохранения эмне? Кукуруза охранять этип отурабы? Чакыр ошону айт, министр здравоохранения, мына сага базардагы мөмө жемиштер. Давай текшер. Элге айтып чык. Мына жебе мынаны, мынаны жебе, мынаны жесең өпкөн кетет, мынаны жесең бооруң кетет, мынаны жесең көзүң кетет, мынаны жесең колуң кетет деп перечинди коюп берсин ошол. Доказывать этип. Мына алтын шилекейин чачыратып, күнүгө общий мынанча миң адам пандемия болду, 1400 өлдү деп күнүгө каяктагы бир адам корко турган сводкаларды берген министр здравоохраненияны жаныңа отургуз, экономисти бияка отургуз. Эсептегиле, сен айыл чарба министри эмне кылып отурасың? Эмне кылып отурасың? Мына эч нерседе, эч жерде окубаган, мен бала түшүнүп аткан нерсени сен ошол алый, ошол немең менен, ошо билимиң менен эмнени түшүнбөй атасың? Сенин жүрөгүңдө жок, себеби сенин жүрөгүңдө жок ошону кылыш. Ошон үчүн сен отурасың, эч нерседен жок. Иштейм деген адамга иш көп, кылам деген нерсени кылыш керек. Мына бизде азыр канча миллион гектар жер бош турат. Сен эмне кылып атасың? Айыл чарба министри, зам министр, о жердеги отдел, о жердеги 888 отдел, о жердеги иштеген башкармалар, мынабы райондогу рубарлар барды. Эмне кылып атасыңар? Эч нерсе кылбай атасыңар. Жөн эле отурасың, айлыкты алып атасыңар. Бирок результат ноль, результат ноль. Элдин бардыгы өзүн баягында киндигин кесип, өзү менен өзү окат кылып атат. Силердин кылган ишиңер жок, айнанайындар. Силер эч нерсе кылбай атасыңар. Силерде бир стратегия жок, развитие стратегия. Жөн эле ошол нокоттун урugун алып келгиле, элге эктиргиле. Ошодон ар бир гектарынан мына арпадан 10 000 банкрот болуп атышат, отургузгандар. 20 000 кайра аркага кетип атат. Будан хотя бы плюс 100 000 сом болот. Мына ушуну ойлоп койбойсуңар, Машты алып келбейсиңер, маштын уругун алып келгиле, элге таркаткыла. Обыкновенный семечка, кара семечканы отургуздурбайсың, Эмне отурасың сен? О жерде айыл чарба министри болуп, мына Тилек кетти. Тилек дагы эч нерсе кылбай кетти. Миң айттым. Тилекти өзүм группама кошуп алып, күнүгө айтып аттым. Мындай кылыш керек, нөл жок. Ошол жерге мен бара турган болсом, 6 айдын ичиндечи шундай результатты көрсөтөмүн. 30 жылда ондой результат болгон эмес. Себеби дегенде мен ошонун ичинде кайнаган адаммын. Мен шуну билип турам. Силерде жок ондой нерсе, эч нерсе жок. Силерде такыр бир мындай неме жок да. Бир мындай өсүү, өнүү жөн эле ошо отуруп алып эле статском бүгүн карточканы канча дептир десе, 17 дептирсе, 16, 17, 50 кылып жазып коелу. Ошол болду силердин кылган ишиңер, садаң кетейиндер. Мына рубарларыңар чал болуп калыптыр, рубарларыңар. Бир айткан сөзүн 10 кайталап отурат. О жерге 20 жашар балдарды койбойсуңар. Ошолор өнүктүрсүн, менеджер керек. О жерде бир ыштанын өдөгө тарталбаган чалдардын баардыгын топтоп алсын. Не керек бар? Олор не? Сен жезделериңби?
Je olordun senin ne? Bölelerin mi seni ne? Ne karma oturasın olurdu seni? Tegele bir ayıl çarbanı kötüre oturgan oyunlar var mı? Eme açıkla aytayın hiç nerse kılbapsınlar. 30 yıldan beri sizlerçi жылыға 1,5 миллиардтан ошол полный суға, ошол болсо жер бөлүштүрүүчүгө дагы неге айыл чарба полностью жылына 1,5 миллиард сом айлык алат экенсиңер. Но результат жок. Результат жок туугандар. Эч кандай эме жок, движение жок. Барсаң эле жөн эле приписка. Мына бирөөнүн букасынын жанында келип сүрөткө түшөт. Же бирөөнүн болсо өстүрүп койгон гиласынын жанында сүрөткө түшөт, болду. Все, башка жок, эч нерсе жок. Айыл чарба министри деген ол Бишкекте отуруп алып эч нерсени кыла албайт. Айыл чарба министри эң биринчи мына талаларга келип, ар бир адамдын жүрөгүндөгү көйгөйдү угуш керек, ар бир адамдын кылып аткан иштерине көңүл бөлүш керек. Эмне болуп атат, эмне болуп атат? Айналайын, силер мындай кылып атасыңар да. Малды баккыла деп атасың, малды кой бердиң, анан жанына бакты кылгыла деп атасың. Мал болгон жерде бак болбойт, бак болгон жерде малдын кереги жок. Ошону зона кылып бөлбөйсүңөр, хотя бы ошондой кылбайсыңар. Эмне силер мындай кылып атасыңар? Бир жылыш жок, бир на йоту не продвинулись, ничего вы не сделали. Вы просто сидите там, я не знаю, чем вы там занимаетесь. Я не знаю. Мына мисал үчүн өзүбүздүн өндүрүштү көтөргөндү кандай салым коштуңар, силер? Кандай салым өзүбүздүн өндүрүштө сырье жок болсо кандай болот, Айланайын бир жылда мисал үчүн Кыргызстандын мындай полностью жеп ичкен мындай продуктасын карабайсыңар, бирөө мынаны отургузуп атат, бирөө мынаны планировка кылып бербейсиңер, Жок, ноль. Планировка жок. Мына силердин кылган ишиңер. Развалили вы страну. Айыл чарба биринчи өчүрүттө айыл чарба туугандар. Айыл чарба болбосо сенчи саясатың менен көп болсо бир апта жашайсың. Нан жегиң келет. Көп болсо кечке конституцияны окуп отура берсең дагы нан жегиң келет. Ошон үчүн айыл чарбага деген шундай кыйын адамды коюш керек. Айыл чарба керек болсо президенттен кыйын болуш керек. Айыл чарба министри бул жөнүнө бир ап келип баягында шайлоодо жакшы иштеп берген адамды коп коюп, бир ошол жерге казыктай кылып. Ошодон анан кийин жөнүнө баягында приписка болгон адрестин немесini баягындай отчетун алып коюш эмес. Айыл чарба деген бул өтө чоң тармак, буну башкарып, ошонун баардыгын кыла турган бизге деген өтө кыйын адам керек. Жок, просто эле бир жаш баланы коп коюп Анысы болсо кабинеттен чыкпайлы 4 ай ошо кабинетте аппак болуп кетиптир, эч жакка чыкпай, күн көрбөй. Мына ушул кылганыбыз. Жанды чыгарасыңар айтпаса. Так, суроолорго жооп берели. Польша менен Туржан көзүн кай жерден алсак болот? Тиги канча сомдон? Табалды Жаникулов, Оштодагы, Бишкектагы бар. Telegram группага кирсеңиздер, ошол жерде адрестерин таштап коем. Нокат районунун анар бышабы. Нокат районуна анар сонун бышат. Анардан аябай сонун сорттор келип атат, ошолорду алып отурузула. Польшаны каерден алсак болот, кандай көчөт бар? Бардык көчөттөр бар. Караметдин Канатбеков. Ошол эмеге кирген. Салам алейкум. Өтө керемет адамсыз, кыргыз элине керек кишиси, сизге Алла жар болсун дейт. Рахмат. Салам алейкум. Азыркы учурда алмабактарды кыйсак болобу? Ураныңыз келди, азыр маалы келди. Бардыгын абрезка кылыңыздар. Кеч калып каласыңар. Түндүктө 1 апрелге чейин, түштүктө 1 мартка чейин абрезка бүтүш керек. Так. Сөзсүз капельни же жайып сугарса болобу? Капельни керек. Эржан Тагайкулов, капельни болбосо алма тегиз болбойт. Алайга малинет сексе кандай болот, тиксе кандай болот, жана дана жооп берип коесузбу таксыр. Айбек Куматалиев бүгүн Алайда болдук. Аябай сонун семинар болду. Ошолде малина жөнүндө айттык. Алайга малина өтө сонун болот. Балана, полька, анан кармелита деген сортун отургузула. Ошол сонун болот. 1 гектардан 10 тонна түшүм берет болбойт дегенде. Саламатсызбы, кайсы убакта бутай талманы? Азыр бутагыла. Азыртан баштагыла. Салам алейкум. Польшанын көзүнөн Жаллабаттан алсак болобу? Польшанын көчөттөрүн немеден Бишкектен аласыңар. Жаллабатта жок. Золотой грин деген алмабызга жылда жалбырагы агарып курап калат, шорт түшкөн сөйт, кайсыдарды часак болот.
Мубара Кадырова ошол өзүңөрдүн департамент бар неме боюнча. Органического хозяйства. Ошол жерге барсаңыздар сөзсүз түрдө жардам беришет. Силерде болгон эле ал эмне зыянкеч түшкөн, ал зыянкечти жок кылыш оңой эле. Ассаламу алейкум байке, Бишкек нак Алмуртта отурса болобу? Поликар болот. Алыкул өтө сонун болот. Кышкы кайсы сорт жакшы? Жанак Матаев кышкыга Williams анан конференция жакшы болот. Ошону отургузула. Ассаламу алейкум жаңгактын Френер соту канча болот атат? 340 сом болот атат. Нокатка кайракы жер гиларс болбойт Гүлмира. Суу болбосо биздин көчөттөр өспөйт. Жалал Абад Барп айылына кандай кокон келарс эксек болот, жакшы түшүн берген дейт. Жалал Абадка ошол Лапенс жакшы түшөт. Анан Сивкарт ысык жерлерден. Анан Саммит деген сорту. Ушул үчөөнү отурула ысык жерди жакшы көрөт экен. Аллах разы болсун, алтындай убактыңызды бөлүшкөнүңүз үчүн. Талантбек Козбаев рахмат. Ассаламу алейкум, Гуршан карлиги барбы? Карлиги дагы, полу карлиги дагы бар. Ассаламу алейкум, валейкум ассалам. Ассаламу алейкум, Тасыр Таласка качан келесиз? Таласка Куда кааласа 23 Таласта болуп калабыз, Куда кааласа. Марамбек Оразалиев. Системанын өзүнө эч нерсе ишке ашпайт, туура. Курултай системаны киргизген түшүнтүп айталасыз тууганым дейт. Бишкекте кай жерден алсак болот карлик көчөтөн? Бишкекте өтө көп туугандар карлик көчөтөрү, бирок бардыңыздарга айтамын, польский көчөт алгыла, анан турецкий, анан башка жактыкын албаңыздар туугандар. Көчөдө сатып турган көчөттөрдү албаңыздар туугандар, холодильниктен алгыла. Көчөт холодильникте сатылат. Так, ассаламу алейкум, Бишкек кайсы жерден жакшы көчөт алсак болот? Бардыңыздар Telegram группама кириңиздер, мына ошол жерде эң туура айтып жатасыз. Мага иштеген жок. Бишкекте онун жери шор деп коет. Көчөттү биз 2 жылда 3 саргарып курап калып жатат. Ошол көчөттөрдү тисе кандай болот экен, анын астына эгин кылса болобу? Зейнеп Жабарова 110-кварталда эгерде эмелер жер шор болуп курап атса, силер дарак экпеңиздер, ошол жерге крыжовник эгиңиздер. Крыжовник шор, анан кийин мындай тузлуу сууну жакшы көрөт. Туугандар, эгерде отургузган дарактарыңыздар курап атса, демек ал жерде чоң проблема бар. Ал проблема али бери чечилбейт. Ошон үчүн ал проблема менен достошуп туруп, именно ошол проблемада жакшы өсө турган ушундай немелерди, эгиндерди кылыңыздар туугандар. Ассаламу алейкум. Баткенде барбы кандай көчөт? Баткенде жок, Ошто бар. Баткендиктер Баткенде дагы ошол алайда дагы бардык эле региондордо тың чыкма бай балдар бар. Олар болсо эмне кылып атат? Только акчасын шайлоого иштетип атышат да. Мына мисал үчүн бир жерге логистический борбор куруш үчүн, мына Оштогу логистикалык борборго 500 000 евро кетиришкен экен. 500 000 евро менен өтө сонун логистикалык борбор курулган да. Биздин тың чыкма байларыбыз болсо ар 5 жылда 500 000ден коротуп, мисал үчүн 6-7 жолу шайлоо болсо, эмне булар не 3,5 миллион, 4 миллион долларды ошол абага чачып беришти да. Ошол байларга айтамын, шайлоого барбагыла, онон көрөктүү өзүңөрдүн айылыңарга логистический борборлорду куруп, ошол Туркиядан, ошол Польшадан, Голландиядан, Италиядан, Германиядан сонун көчөттөрдү алып келип, туугандарыңарды көчөт менен обеспечитетиңиздер туугандар. Эфирди бөлүшүп койгула туугандар. Эфирди ким эң туура сүйлөдү? Алла разы болсун, күйгөндөн айтты да. Айдаш керек. Туура бардыгын айдаш керек. Туура айтасыз, минсирип барыңыз. Иштин көзүн билгенче бербей эле стол талашып акча бөлүшкөндөн баштап туура эч нерсе кылып айтат да, эч нерсе кылып айтат. Жөн эле Өзбекстандын полу карлигинен Туркиянын полу карлиги айырмасы кандай дейт. Коңурбек Эргеш уулу, Өзбекстандын немеси бар го баягындай. Кандай десем? Өзбекстандын баягындай чыттан тигилген турсасы бар го, турсыйсы. Өзбекстандыкы ошо чыттан тигилген турсый болсо, Туркиянын баягындай турсыйларын билесиз, аябай сапаттуу. 5 жылдап кийип атабыз го. Баягы чубак ажым айткандай, аркасы сүрүлгүчө. Ошол эле, башка эч айырмасы жок. Ошо Өзбекстандын турсасы, анан Туркиянын турсасын элестетсеңиз болду. Биздин Кыргызды Кыргызстан жок кылуу максатында ушул иштерди жасап келе жатат система.
Даутбек Адылов, айтқаныңыздарға толық түсініп атам. Құда қаласа бар жоқ жақсы болады. Барын мен тартам, ішті көтерем деп. Азымжан Матраимов. Дыйқандарға ешқандай жардам жоқ. Біздің бетті қызарбайды бұлардың беті. Бадамның көчөтү да келеби. Бадамның көчөтү келген, мынау Оштогу складта бар. Жиніңіз келіп алып тұр дейді. Қанша-мынша. Айыл чарба, айыл өкмөттөр иштегиле айлыкты аласыңар. Турай, Нургүл Турдукулова, бұлар чынын айтсам мен бұлардың иштегенин көрдүм де. Жөн эле эптеп эле ушундай эске чыгарып эле болуптур майлы. Эптеп эле жок кылыш керек экен да. Буну эптемей жашоо, просто билбейм мен. Мындай барсак эптемей жашоо менен бир жүрөгүн күйдүрүп, элим жерим деген бир инсан жок болду. Ey Тура, сәке укпайсың ушундай иштен. Тура элдин дыйкасына сүт беришет. Алтында сөз айтат. Садыр авам кызаңа түшүп калды, система кыйын экен. Тура айтасыз, ички дүңкүрөдөн өтүү керек, сизди коюш керек. Тура айтасыз, булардын аты эле болсо да колунан красавчик. Пайдасы жок, жөнүнө отурушат. Тура биринен кайсылардан бир түп көчө отуруу деген суроодан баштап жүрүзүн болмок дейт. Сонун тасыр кай жактан болосу Кудай колдосун дейт. Атыңыз жакшы экен, Айлена. Айыл, мен Кара Судан боломун, Кара Судан Учкундан боломун. Учкундан толук болом мен. Горный. Аллах Аллах разы болсын сіздерден. Чарбашылық қош қойын суранын іштейді. Аллахым өмірі бараке берсін. Қалу тілектерлі оқшайды барды өлі. Мынанда саламатсызбы, біз баткен азыр қоғын кілес кесек болуы. Нургүл болот, азыр кескіле. Азыр малы. Салам алейкум, жүзімді күзді қырқпай қалдықіле, азыр қырсақ болуы, февраль ичи қырсық болбойы базар қорғанды. Алтынбек Алиев жүзім жаман нежный болады, ошон үчүн февраль ичи кое туруу эле, мына февралдын эң акырларында кыркып коюңуздар, ошондо туру кылган болосуз. Күн тууга кандай баткен килесек болот. Күн тууга деле ошол Регина Кордия, ошол суукту жакшы көргөн сортторду отургузула. Депарон сиз айткан ак буршарлар отурса керек ноокатта дейт. Телеграмга кандай киребиз дейт. Салам алейкум, Токтогулга качан келесиз дейт. Токтогулга 22-синде барабыз. Жаңгүл төө дебей жөн отур дейт. Нарынга карлик алмасын отура. Эркин Жолдошбаев, нарынга карлик дагы поликарлик дагы түшпөйт экен. Себеби дегенде силерде тоң бар экен. Тоң аябай көп түшөт экен да немеге. Неме деген мындай. Ылдый түшөт экен 1,5 метр, 2 метрге чейин. Мына өтө суук болгон жерде ошондой түшөт экен. Силерге мына суукка чыдамдуу бадалдууларды сунуштайбыз, ошолордо отуруңуз. Ага мен айткан ошо карагат, малина, ошолор Ирандын багбанчысы мага аябай жакты, кантип. Ачуу калдырбаңыз, көкүрөтөн сүйлөй берет, даяр болуңуз негативге дейт. Дос Бишкекке качан келесиң? Расул Абдыраимов, Куда кааласа Бишкекке 1-мартта ошол Жайыл районунда болобуз, Куда кааласа. Бизде туугандар, биз көчөт сатпайбыз, биз көчөт саткандарга рекомендация беребиз. Жакшы көчөт алып келсеңиз, сиздикин дагы мактап сатып бере беребиз. Жакшы упаковкада көңүл бурушубуз керек. Эң бир жакшы өрүк жалма салган ящигибиз жок, жок, гилас салган ящик жок. Туура Абдырашид Баймуратов, бизде ушул упаковканы да түшүнбөйбүз да. Сонун таксыр былтыр эгилген көчөтүнө азот салсам болобу? Болсо канча килограммдан? Умар Аманбаев, азот, селитра, мочавина, карбамоз, пестицид, гербицид
Takıl jolotпоңуз тууганым. Астына биогумус салыңыз, үстүн болсо зыянкечтер менен, илдеттери менен мына департамент органического хозяйствонун препараттагы бар, энтомофагтары бар, ошону менен дарылаңыз тууганым. Эч качан химия иштетпегиле. Малинанын көчөтүн кайдан алсак болот? Бишкектен аласыздар. Алик Жусупов өзүң президент болбосоң болбой калган. Кайсы сорт жакшы менен. Так, Баткендин границасы каталарга ха деп коюңчу Абдуллаева дейт. Ошол Баткендин границасы чечилбеген бир өтө чоң бир көйгөй болду да, жүрөктү баягындай өйгөн бир чоң маселе болду. Чындыгында келгенде билбейм, бул тажиктер жак чечкиси келбей табы, ушинтип эле ушу ызылдай берсе, эмне ошол Лейлек, целый Лейлек райондо анклав кылып алып, анан кийин бизди шантаж кылып жашайын деп атабы бу тажиктер? Такыр түшүнбөдүм да бул тажиктин бийлигине. Эми эмне кылыш керек? Biz erkek boluşubuz керек дагы, тажиктерге bir күкүрт өткөзбөй коюш керек да. Bir күкүрт өткөзбөй коюп туруп, 1 жыл карап берсем, Баткендин границасына Баткенге губернатор кылып туруп, ошол Баткенге күйгөн адамдарды коюп бериш керек да. Мына ошондо анан кийин пайда болот. Болбосо ушундай ызы-чуу боло берет. Мына мисалы үчүн Сапарали Бөрүбаев деген жигит бар, ошону Лейлектин ошол жерге акимчилигине коюш керек. Ошо Сапарали Бөрүбаевди, ошол Сапарали Бөрүбаев өз дагы төрага болгон, депутаттардын окуган, билимдүү, мындай эл башкарган кыйын бала. Ошол Сапарали Бөрүбаевди Лейлек районуна аким кылыш керек дагы. 1 жыл иштетип туруп, анан кийин 1 жылдан кийин ошону алып келип туруп, ошол жигитти эмеге коюш керек да. Анан өзүнүн командасы бар, кыйын балдар бар, ошолорду Лейлекке өзү койсун. Мына ошол Сапарали Бөрүбаев Лейлекке, Баткендин райондоруна кыйын балдарды койсо, чынын айтканда мына Баткен облусунун руководствосын полностью алмаштырыш керек. Полностью даталова бирөөсүн койбостон алмаштырып, мына ошол Сапарали Бөрүбаевдай, ошол жерден анан кийин Улук Амирбек деген дагы бир жигит бар, ошол жердеги тетиги Максат айыл өкмөтү бар, ошолорду чоң иштерге алып келип туруп, ошондой неменин контрабанданы тыя турган болсо, ошондо токтойт. Контрабанда ал жерде, мына мен өзүм ошол жерде жүргөнмүн. Бензин контрабанда болот, Лейлекте, ошо немеде границаларда. Баткен өзү полностью контрабанданы, баягы ушунчалык контрабанда болот, миллион долларлаган товарлар ал жакка бул жакка өтүп турат да, тынбай өтүп турат. Мына ошол жерде бир эле катынды тыя албай коюшту. Ал катын эмне? Телефондон эле ишикти кылып коет экен. Өзү болсо ошол Москвабы башка бир жакта жашайт экен, бир өзбечке келин мисалы үчүн. Бир күндө ошо Москвадан товарды салат экен, биздикилер ошол сопровождениясына эле тыйын алып калганда сүйүнүп отуруша берет экен. Биякта вообще неме жок. Контрабанданы тыймайынча ушундай эме боло берет, ызы-чуу боло берет. Контрабандадан кимдер пайдаланып атат? Контрабандадан мына ушул карапайым калкка вообще пайдасы жок контрабанданын. Контрабандадан ошол чоңдор пайдаланат, ошо чоңдор колун ошол жерде тыгып алган бардыгы. Контрабандадан Тажикстандын дагы руководстволору отурат контрабандада. Олор дагы ишти кылып атышат, бирок ошо постоянно ошондой кылып ызы-чуу кылып, суу талаш, о талаш, бу талаш, жерди чечкиси келбейт да. Себеби дегенде жер чечилип кала турган болсо зым тартылат дагы, ал жерден бир мышыга өтөлбөй калат. Ошон үчүн булар контрабанданы шунчалык защищать этип атышат да. Эки жактан тең защищать этип атышат да азыр. Контрабанданы тажик тараптын чоңдору дагы защищать этип атат, биз тараптын дагы чоңдору защищать этип атат. Ошон үчүн ошол контрабанда токтобой атат. Контрабандада билесиң, жөнөкөй эле жүзүмдөн бир күндө 200 принтер жүзүм чыгат. Жүзүмдүн өзүнөн бир эле товардан 200 принтер чыгат. Мына сезон кезинде. Сезон кезинде канча миллион догон мына жашылча жемиштер кирип кетет биз жака. А биздин дыйкандарыбыз өндүргөнү 1 сом болуп калат. Эч нерсе жок. Себеби дегенде мына адам жегиси келген маалда жеп алат витаминди, анан башка потребление кылбайт да. Анан потребление кылса дагы мындай аз мерчемде кылат. Ошон үчүн границаны Тажикстан менен Өзбекстандагы границада адам өтө турган гана калтырыш керек дагы. Бир мындай көпүрө. Машина көпүрө жок болуш керек. Машинанын көпүрөнү мисалы үчүн бир эле жерден коюш керек. Ал жерге деген 50 камера коюп коюш керек.
даже ажатканасына коюп коюш керек. Мынан ошентип туруп бир эле жол ошол жерден өтөт. Калган канча болсо ошол жерден мисалы үчүн растаможка кылган акча прямо биздин бюджетке түшүш керек. Азыр болсо граница шундай ачык, мисалы үчүн машина бу жака да өтүп атат, ал жака да өтүп атат, калагандай. Пограничниктерге берип коет экен, контрабанданын чоңдоруна берип коет экен, неме кылып коет экен, жол ачык, ишти кылып атышат. Мына ону ким билбейт дейсиң? Кичинекей 5 жашардагы бала билип турат. 5 жашардагы бала билип турат. Не болуп аткан? Бирок биздикилер бир мындай кайдыгерлик ору менен оруйбуз дагы. Олар границаны ачып алып, каалагандай ашмалтай кылып, акчаны жасап атышат. Миллиардтарды таап атышат. Мына ошол эле границада жашагандарга же суу жок, неме жок, атайлап специально ошону билбейм кандай этиптеп тукум курут кылып атабы бизди ким билет да. Бу чоңдордун немеси эмне? Ошол жерде карасаң, ар бир үйдөн 2ден, 3дөн, 4дөн, алды болсо 10дон неме жүрөт да. Мигрант жүрөт, биякта жүрүшөт байкуштар. Россияга кетип калган. Тамаркалары бош, бир кампир отурат, же бир чал жашайт, же болбосо ошол төрөйүн деген келин отуруп калат. Ошол ишке жарамдуулардын бардыгы четке чыгып кеткен. Мына туугандар. Ошон үчүн туугандарым, патриот болгулачы. Эң биринчи менин таказам уккула туугандарым. Эң биринчи өзүбүздүн өндүрүштүн товарларын алып жегиле. Садаан кетейиндер, өзүбүздүн товарларды алып жегиле. Өзүбүз чыгарган, анан кийин эмесин да карагыла ошол. Эмесин. Производствосын карагыла. Мына кээ эмелер бар. Ушундай ишканалар бар. Еврейлерге иштеген, уйгурларга иштеген, дагы бир мамлекет, башка мамлекетке, казактарга же башка мамлекетке иштеген эмелер бар. Орустарга иштеген ишканалар бар. Именно ошолордун налогтору Кыргызстанга эң көп түшө турган ишканалардын продукциясын алып жеңиздер. Тамагыңыздарды кырып кетсе дагы жеңиздер туугандар. Өзүбүздүн өндүрүштү биз көтөрбөсөк башка эч ким көтөрбөйт. Башка жактан келген товарларды албаңыздар, олар биздин ден соолукка ушунчалык зыян берип атат. Биз неге ооруп атабыз? Индияда, Пакистанда айтып атат экен, Кыргызстанда бир нерсе болуп атат, ушунчалык ооруп атасыңар. Эмне ооруп атасыңар деп атат. Садаан кетен кыргызым, токтот. Башка бир мамлекеттен келген товарларды жегенди токтот. Өзүбүздүн өндүрүштү колдо. Өзүбүздүн өндүрүштү колдомойбу биз, оңолбойбуз. Мына магазиниңди ачып карасаң, 99% башка мамлекеттин товарларын жеп атасың. Ишенбесең азыр Народныйга кирип көр, ошол жерден сен тапсаң бир 4 печенье табасың, 2 сок табасың, баягы Рыскүлдүн огурецтерин табасың, башка эч беле жок. Жок, бизде өндүрүш жок. Мына ошон үчүн биз страдать этип атабыз. Өндүрүш ачыш үчүн эмнеге бул чоңдор бизге ушунчалык барьерлерди коюп таштаган? Атаңа бар, апаңа бар, тайнеңе бар, тайтаңа бар, чоңунеңе справка топтой бери уже кылгын келбей калат. Бизде өндүрүш ачыш үчүн болгон эле жарандык паспорт болсун. Болду. Все. И мед баягындай книжкасы болсун. И бир патент алсын, болду. Ошонун негизинде ишкана ачылыш керек. Эмне кереги бар онун? Үй бүлөсүнүн санын сага эмне кереги бар? Сага ол продукция чыгарып берсе болду да, сен onu не кыласың onu учетко алып? Onun atasının atı kim, apasının atı kim? Tuğanları, bul emne bul zakondor bizge protiv iştegen zakondordum ne gerek var? Bul konstitusiyanı kim жазган bizge? Özü Kırgızlarda mına manastın osiyatı menle yaşa boldu. Urdaba, öldürbe, kalpaytpa, biröğün akın jebe, мындай болду. Ушул кичине гана ушул закон, свод закону менен жашашыбыз керек. Не кереги бар бизге том закондордун? Пункт, подпункт, анан кийин статья, что это, лохотрон что ли? Чтобы бизге окшогондорду башын айлантырып анан ошон жүрө бериш керек. Туугандар, эмне үчүн ушундай болуп атат? Мына мен силерден суранамын. Туугандарым, өзүбүздүн өндүрүштүн товарларын алыңыздар. Өзүбүздүн өндүрүштө боло турган иштерди кубаттаңыздар, колдоңуздар туугандар. Мына бизде билбейм эми ушундай кылып бара бере турган болсок, эртеге мисалы үчүн азыр сөздөр жүрүп атат, адамдардын оозун тыйып кое албайт экенсин, бардыгы айтып атат. Мына
Açık ile Facebook'ta жазып атат. 1,5 жылға барасынбы, барбайсынбы деп атат. Дағы ызычу болобу. Дағы тополоң болобу bizde. Не кереги бар бизге мына ушундай тополоң не? Мына байлар деле өздөрү деле ойлонуш керек да. Бай болосунбу, кедей болосунбу? Bir мамлекетибиз бар. Sen эгерде Кыргызстан жок болуп кетсе, сен байлыгыңа пайпагым дейт сенчи. Мына Өзбекстанга өткөн сага окшогон мурду дердегендерге мурдуңа чүлүк салып туруп, буканын жанына байлап коет, бычара не быкуй деп туруп. Ошону сен түшүнбөйсүңбү сен? Именно Кыргызстанда быксың сенчи. О жерде сен лохсуң сенчи. О жерде чыккын Кытайга чыгып көр. Ушул дымагың менен. Турцияга барып көр, мына орустарга барып көр, бир паста шагыңды сындырып туруп сен токолечки кылып коет. Бык боло албай каласың о жерде сен. А сен кандай башың иштетпейсиң? Бай болгондон кийин ушул мамлекетке вложение кылбайсыңбы сен? Эмне үчүн буну мен айтышым керек? Мен иш жерде окубаган бала, bir училищаны бүткөн бала, эмне үчүн мен ушуну айтышым керек? Сен бетиңди былтыйтып, айлык алып отурасың, шуну эмнеге кылбай атасың? Сенде Кыргызстанда 28 миң чиновник бар экен. Ачык айтам, эч нерсе кылбай атат ошолорчу. Эч нерсе кылбай атат, кыргыз үчүн бир күйгөн адам жок. Кыргыз үчүн. Хотя мына кече 300 канча миллион доллардан ошонун почти 80%ын ушуларга айлык кылып бердик биз. Пандемияга иштетсе кичине эле акча иштеди. Ошолорго айлык кылып бердик. Иштебеген ишине төлөп бердик. Депутаттарга дагы акча төлөп берипбиз. Олар айлык албаш керек эле. Эмне болду? Эмне кылып атасыңар силер? Мамлекетте эмне кылып атасыңар? Иштебейсиңерби? Ойлонбойсуңар? Ар бириң отурган жериңди гүл кылбайсыңбы? Гүл кылбайсыңбы? Эмне үчүн отурасың сен ошол жерде? Эмне үчүн, эмне кылып отурасың? Сен чоңсуң, акимсиң сен, мэрсиң, губернаторсың сен. Бар жок колуңда полномочияң бар, служебный машинең бар, бар жоң бар, эмне кылып отурасың сен? Кыргыз эли үчүн эмне кылбай атасың сен? Кыла албайсыңбы? Бошотуп кой ордуңду. Жогол. Сен ордуңа башка бирөө келсин, ошону жасасын. Прокурорсуңбу? Кама жегиштерди. Эмне карап отурасың? Камабайсыңбы? Милициясыңбы? Кама жегиштерди эмне? Элдер апарып туруп сага эмне? Коюп берсинби сени? Эмне кылсын? Эл камасынбы? Силердин полномочияңар бар, камаш керек. Булардын бардыгын отургузушуңар керек силер. Эл деген мындай силердин иштеп атканыңарды көрүш керек. Садаган кетейиндер. Бизде эмне болуп атат? Эч нерсе жок бизде. Өнүгүү жок. Себеби дегенде бизде коррупция, детсадта коррупция, мектепте коррупция, институтта коррупция, ишке кирип атканда коррупция, иштеп атканда коррупция, өлүп атсаң дагы коррупция. Эмнеге ушундай болуп атат? Эмне кереги бар бизге ушул эменин? Бул системаны бизге ким коюп берди? Мына биздин кылып аткан ишибиз ушул. Биз вообще иш кылбай атабыз да. Кыргызстан мисалы үчүн наш общий дом деп мына аксакал айткан эле сөз болуп калды. Эч нерсе кылбай атабыз да. Мына Акаев айткандай Кыргызстан наш общий дом. Көрүнгөнү кирип, көрүнгөнү чыгып кетти. Границаларың ачык. Bir pasportun olsa itbay çotbay bar jokko satып атат. Ошол паспорт саткан адамды апарып туруп бир нормальный жазалап кой. Сатпасын паспорт. Толтура качан шундай ызы чуу болуп атат. 30 жылдан берки кылган ишиңерге бир отчет бергилечи. Мына мисалы үчүн өзүм тармагым менен ушул айтып берейин да. Мына ушул Токой чарбасы жөнүндө айтып берели. Токой чарбачылыгы 30 жылдан бери иштеп атат. Отчетторун бардыгын көтөргүлөп, миллиондогон дарак отургузду. Бирок Союздан калган дарактардын бардыгын эсептеп көрө турган болсоң, 2 эсе кемип кеткен. Көчөттөргө ким жооп берет ошол? Отургузган көчөттөргө ким жооп берет? Өзүнүн чөнтөгүнөн кайра коюп берсин ошону. Кандай ушеп кетирген болсо, ошолордун бардыгын кайра ордуна коюш керек. Качангыча безнаказанность менен ушинтип жашап көрөбүз. Bir 5-6 onu нормальный камап, же болбосо bir каттуураак мындай жаза бериш керек да. Анан бул кирди, 1 аптадан кайра чыгарып берет. Кирет, 1 аптадан кайра чыгарып берет. 10 күн жатат, кайра чыгарып. Бул кандай болуп калды? Кандай болуп калды? Бул биз буну күтпөдүк эле го. Биз деген камалат, жооп берет, кусат, бардын. Жок, кайра олар бизге чыгып алып, не? Facebook'tan тилин көрсөтүп атат. Колуңардан эмне келди? Не кылып алдыңар? Hiç nerse kıla albayızlar da odat. Bu ne degen boldu? Na tuğanlar. Açı çındık şunday bolu odat. Bir dağı önügü bolu odat. Sebep degende bardığı kaydıger. Çoңдор kaydıger.
Чоңдордун жанында жүргөн помощниктери кайдыгер эптеп колдон өтөр, үйгө жетер иш кылып атышат. Мындай кыла турган болсо, алтын мага демектен кандай президент, кандай премьер-министр келсе дагы эч нерсе өзгөрбөйт. Ошон үчүн туугандар, мына өзгөрүүнү айылдан башташ керек экен. Именно айылдан башталмайынча болбойт экен. Буяктан реформаларды, булар указдарды бар жокту чыгара берет экен. Буякка келгичейин ысык пирашка келип туруп баягы сумсак болуп, картошкасы тоңуп, майы тоңуп, мындай бурушкан, тырышкан пирашка болуп келет экен да немеге. Мына ушундай болуп атат. Туугандарым, ушундай болуп атат да. Черный бриллиант деген алма в природе не существует. Нурбек Мукашев, это просто фейк. Кандай клубниканы кандай көрсөң майда болуп атат 2 жылдан бери. Биогумус салгыла, ирик болот. Рахмат. Калгандар полный калуу тилектер окшойт, а? Өткөзүп берейинчи. Так, сакалы болсо деле айтпаш керекпи. Булар баягы мына неме жазып атат го? Баягы негатив жазгандар ошол чоңдордун немелери да, туугандары. Болду. Ошол эле жооп. Ошо негатив жазып аткандар именно ошол чоңдордун табакташтары. Мына. Ошол жаза берсин, тим олорго көңүл бөлбөгүлө туугандарым. Чындык ушундай болуп атат. Онан көрөктү бардыгыбыз иштейли туугандар. Келгиле биргеликте аракет кылайлы. Ушуну менен эфирди токтотойлу туугандар. Тынчтык, амандык, береке болсун. Эфирди бөлүшүп коюңуздар. Канчалык көп адам көрсө, ошончолук адамдарда мындай ой пайда болот, мындай пикир пайда болот. Мына туугандар, коррупцияга биз каршы күрөш токтотпошубуз керек. Тилиңерди кесип алабы, башка жериңерди ойып алабы, коркпоңуздар, жазгыла. Мына уурууну жазгыла. Ууруу коркпогула. Уурунун орду түрмөдө. Жазгыла. Ууру, паракор, жегич, сволочтарды полностью күнүгө жазып чыккыла. Билген факт менен жазып чыгып ошолорду жазалатмайынча койбой. Садыр Жапаров бизге обещать эткен. Чыгамын, Куда кааласа. Бардыгын наказать этем деген. Люстрация кылам, бирөөсү дагы иштебейт, бардыгын жок кылам деген обещаниясы бар. Мына ошону Куда кааласа биз бардыгыбыз биргелешип ошону аткарабыз иншалла. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух.